Биздин айылдан чыккан нефрит таш. Аябай өзү салмактуу. Анан менин балам өзү да кызыгат. Морики ташты да таап келиптир. Мен дагы эмеге алып келип койгом. Кобрага окшош. Кадимкидей. Апкөч азыр 2 кишинин бири эле хандроз. Бул апкөч менен суу алганды. Бул хандроз болчу эмес экен. Буяк жака 2 чакан илип алып суу көтөргөндө көп хандроз болчу эмес экен. Анан ошо да колдонулган. Тилекмет айылына күмбөз тургузуптур. Анан кийин баягы эметилбей калып, орустар ушу Светлополяндан Коцерев деген орус аябай өзү көп балалуу экен. Ошону бузуп келип туруп анан жана орус печкаларды үйлөргө салыптыр. Анан кийин булар деле касиеттүү кишилер да. Балдары жөндөн жок эле бир кылса каза болуп баары эле эме болуп калды дейт. Ошо күмбөздү бузуп эметкен үчүн. Бул болсо сүрбөй жаргычак. Мынтип таш менен сүрүп анан эме кылышчу экен. Андан көрө жаргычак жакшы экен. Анан кийин бул жаргычакты ойлоп таап жаргычак деме баштады. Бул киши болсо жүзгө чыккан бир атабыздын сокмо соккон там согуп. Үйлөрдү ушундай мурун сокмо менен эле согупчу да. Ошол сокмо соккон таш экен. Ыңгайлуу, кышта жылуу, жайда салкын болуп эсептелинет. Бул жерде болсо ушу музейдинге алган расыл каттарыбыз, куттуктоолорубуз, ардак грамоталарыбыз. Бул жерде болсо ушу Дөөлөс урусунун тарыхы чагылдырылган. Бул жака кирсек, биздин музейдин максаты ушу балдар мектеп жакын болгондуктан балдар кирип, ушу биздин ата бабаларыбыздын калган мурастарын унутта калтырбай, ушу сабактарда пайдаланып, тарбиялык сааттарда, тарых сабактарында пайдаланып окушат. Бул жакта болсо улуулар мурасына урпактар таазим кылат деп эне көргөн томучат деп, бул жакта болсо ата көргөн ок жонот деп аталарга тиешелүү буюмдар. Бул жерде болсо нумизматика бөлүмү, буякта болсо эстер бурчу. Бардык өлкөнүн пролетарлары бириккиле деп эстирдин герби, Кыргызстандын желеги. Буякта болсо пионер буюмуна тиешелүү. Биз балдарга айтып калабыз, биринчи октябрь болчу мурун, андан кийин пионерге өтчүбүз, пионерден кийин комсомолго, анан комсомолдон кийин анан партияга өтүп, булардын баары ушундай баскыч менен манакей пионер буюму деп балдар тентек кылган болсо, ушу галстукту мурун чечип койчу, алып койчу, сен тентек кылдың деп, ошол аябай уят эле балдар үчүн ушу галстукту алдыртып койгон. Ар кандай иш-чараларда болсо мындай плёткаларды кийип алып, ушундай костер жагылып, аябай сонун иш-чаралар өткөрүлчү эле. Бул болсо уюлдук телефон. Бул жакта болсо ушу аталарыбыз эметкен кыргыз эр, бул болсо айырмач өгүзгө токулган эр болуп эсептелинет. Кыргыздын улуттук аспабы болгон комуз турат. Бул жерде болсо арабага кошулган биздин атабыз Гүлөнбек атабыз ушу өзү жасаган экен морик арабага кошуп. Бул болсо аттын тушамышы, такалар. Бул болсо жана апийин, илгери апийин эме кылчу, апийин сепкич. Бул болсо тайпчак деп коет, жана бутка кийип алып тоого чыкканга ыңгайлуу. Жан аяк дейт. Мурун болсо ата бабаларыбыз дарыларды өздөрү эле ушу чөп-чардан дарыларды жасап алышчу. Бул болсо ошо арабалардын азыркыча айтканда шарнери. Арабаны жүргүзгөн орок, кетмен, мында карапанын сыныктары, буусун өгүзгө кошуп алып жер айдашчу.